Баарыңарга салам. Бул Ред подкаст, Кызыл Кыянын үнү. Бүгүн биз бул чыгарылышыбызда биздин Кызыл Кыя жергесинен чыккан Кыргызстандын сыймыгы, бир эле бул биздин Кызыл Кыянын болбосун Орто Азиянын сыймыгы болгон спорт үчүн жан күйгүзүп, жаштар үчүн деп демилгелерди көтөрүп, көптөгөн спортко салым кошкон биздин азамат жигитибиз, Кызыл Кыянын тургуну, Кыргызстандын кулуну, кыргыз спорт үчүн аябай көп салымдарды кошкон жана биздин жердешибиз Марат мырза менен сүйлөшөбүз. Марат мырза, кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Марат мырза, негизи сизди биз Кызыл Кыя эли таныйбыз, бирок Кызыл Кыянын ичинде сиздин чыныгы Кыргызстанга, Кыргызстандын спортуна, Орто Азиянын спортуна, бул спорттун бул түрүнө кошкон салымыңызды көпчүлүк учурда билбегендер көбүрөөк. Ошон үчүн сиз өзүңүз жөнүндө кыскача бул Марат менеджер Марат деген ким өзү, кыскача бир айтып берсеңиз. Табжо, ассаламу алейкум достор. Атым Марат, Кара Суу районунун Башбулак айылында төрөлгөнмүн. 4 жашымдан атам каза болгондо, ошо апам Кызыл Кыядан болот, Кызыл Кыяда келип, Кызыл Кыяда чоңойгон. Ошо анан 4-чү мектепте окугам Кызыл Кыяда. Ошо жерде техникум, ТО техникалык университет, колледжди бүтүргөнмүн. Анан азыркы учурда Батумда физкультурный демеге факультетке окуп атам. Буюрса 5-курсмун. Эми менеджер дегенде өзү менеджер по продажам, менеджер по ар кандай неме сферасы бар да, бирок спортивный менеджмент дегенде Кыргызстанда бул эми өнүгүп келаткан немелерден, профессиялардан сен адашпайм. Себеби көп азыр спортко эми эле көңүл бурула баштады. Спорттон мындай айтканда кара казанды эми эле кайната турган болуп, эми мындай акча келип неме болуп атат да, кичине көңүл бурулуп. Ошого эми спортивный менеджмент өзү өнүктүрүш керек. Только там ММА эмес, ар бир спорт түрүндө өзүнүн спортивный менеджер, ана башка направлениялар болуш керек. Мен кичине орусчаларды аралаштырып сүйлөйм болбосо. Ошо. Эми азыр сизде биз билебиз, мисалы үчүн азыркы карьераңыз менен, азыркы возможностторуңуз менен сизде потенциал аябай жогору дагы. Мисалы үчүн минимальный сиз үчүн айтып атам, бул жашай турган шаар Бишкек же Москва же билбейм, каалаган бир башка өлкөдө жашап кетсеңиз болот эле, бирок сиз дагы деле Кыргызстандын Кызыл Кыяда калып жашооңузду улантып, бул жакта калып атканыңыз, анан бул негизи бир чоң сыймыкты. Анан биз билебиз, сизди биз жаштар же болбосо кээ бир бул сфераны жакшы түшүнбөгөндөр тааныбаганы менен, бирок сиз Өзбекстанга барсаңыз, Казакстанга барсаңыз, Россияга барсаңыз, бул сферанын адамдары негизи эле сизди өтө башкача баалашат да. Сиздин бул Кызыл Кыяга байлангандыгыңыз, дагы деле бул жакта жашооңузду улантып атканыңыздын себеби? Өзү туура эле айтасың, ушу Өзбекстан, особенно Өзбекстан коңшу мамлекетибизге өткөндө дайым өзү мындай сен айтмакчы башкача баалашат. Ал жерде достор, тааныштар көп. Малдарда дагы бул спорт эми өнүгүп келатат. Ошо мушкерлер көп, тренерлер көп, андай сылган. Көп эле айтат, ошо жерде Ферганада Шохрук деген досум бар. Ака ошо жерде үй алып эле, ошо жерге неме кылың, биз кичине каралашайлы. Ошо эми Кызыл Кыяга өлгөнүп калгам, ушу бүт эле достор, классташтар, тааныштар, үй бүлө ушул жерде да, башка жакка кетишке. Москвада көп жүрдүк, биринчи иштеп, ошо эл катары иштеп неме кылып жүрүп, ошентип анан ушул ишке келип калып эле, бул иштин эми жашоомдо чоң мындай скачок болуп, плюсу көбүрөөк болду да жашоодо. Анан негизи жашоодо өзүң жакшы көргөн ишти кылган жакшы го. Өзүң жакшы көргөн ишти кылсаң, сен эч качан иштебейсиң да. Мен ошо работа в удовольствие дегендей эле ушул өзүм ишимди сүйүп ушинтип эле жүрөбүз азыр. Өзүңүз айткандай, сиз Москвада эл катары жанагы биздин 8-областта иштеп жүрдүңүз. Анан адашпасам, карьераңыз дагы Москвадан башталып кеткен, Ушул ММАге негизи кантип келип калдыңыз эле? Биринчи эмне түрткү болуп, анан бул сферага кирип калдыңыз? Кантип башталды өзү бул иш? Негизи ушу 2008-жылдан бери кикбоксинг, ушу ММА спортуна кызыгып келем. Ажыбаев Жандыбек Кызыл Кыяда тренерим, ушул тренировка кылып, өзү детсадта жүргөндө ошо карате, кикбоксинг кылып, ошо агайда тренировка кылат элем. Ал агай жакшы тренировканы да жакшы кылдырат, анан кийин тарбиясы дагы башкача да. Ошол адам
кандай десек эми ата ордунда өзүнүн тарбиясын устаз өзү экинчи атаң дейт го, тарбиясын өтө жакшы берди. Туура жолдорду көрсөтөт. Азыр деле мисалы бир жашоодо бир нерсе болуп калса жолугуп сүйлөшүп өзүнүн баягындай туура советтерин берет да. Москвада ошол эл катары эле иштеп жүрүп, спорт менен тренировка кылып жүрүп, кандай десек көп андай любительский соревнованияларга барып өзүм дагы выступать этем. Ошондо анан көп документация жана башка суроолор биздин мушкерлер көп кыргыздар эми орусча жакшы билбейт да. Мен сүйлөшүп ошолорду кичине орусча билгеним үчүн сүйлөшүп ошо менен анан дальше баягындай неме связьдар көбөйүп кетти да. Тияктан бияктан кылып Марат ушул жерге мушкер керек, ушул жерге мушкер керек. Анан негизи эле ушу Немат деген досум бар, Абдрашитов тоже кызык адам болот билесиңер. Ошол досум да бир какое-то время чыкпай калды. Өзүнүн потенциалы өтө чоң деп биз аны билеттик да. Алда жүрүп бир 2-3 жыл чыкпай калганда ошо досум мындай бойлор жок болуп, жада связьдар жок болуп калды да. Ошондон анан кичине жардам берейин деп тияктан ошо Нематка дагы УКасы Низамбекке дагы кичине жардам берейин деп сүйлөшүп чоң промоушндар менен ошентип анан ушул ишке кирип калдык да. Ошону атак башында ой деле жок эле, ошо досума кичине жардам берип коелу, аракет кылып деп анан башка мушкерлерди да ошентип тартып кеттик. Сиз ушул Немат Абдрашитовтор менен башталган экен да. Мисалы үчүн бул нерсе, бул чөйрө, бул сфера бир спортчунун карьерасынын куруучу киши катары сиз да. Мисалы үчүн бир адамдын жаңы бир карьерага, жаңы бир промоушндарга сүйлөшүлүп, сиз бул нерсе меники экен деп чечип ушул чоңураак планда баштаганыңыз ким менен башталды эле, каерде башталып кетти эле? Ошол эле баягы Немат Донецк шаарында бир бразилец менен урушкан да. Ошол жерде Кадыр деген дос урушкан да, Музафар деген бир бала урушкан. Ошол жерде башталган. Эми элестетсеңер, Донецк шаарында кыргыз менен бразилец урушуп атат да. Эми ошол нерсени да сүйлөшүп атып мындай башкача болду да. Себеби эми в основном Бразилияда кыргыздар менен ошо же Кыргызстанда бразилецтер алып келишип атат. Ал Донецк шаарында кыргыз менен бразилец урушуп атат, главный бойдо да. Ошол эми түрткү болду. Значит, бул нерсени мен мындай дальше алып кете алат экенмин дедим. Ошондо да Немат нокаут менен утуп өтө башкача кубаныч болуп, анан бул эмоцияларды түшүндүрүш кыйын да. Ошентип анан ойлонуп карасам, мындай прибыль жагы дагы бар экен. Башка жагында ошо Немат досум менен жакшы сүйлөшүп, ошондо досум сен дальше өсүшүң керек, мен дальше аракет кылам. Вот мисалы эми айтканда бул жагы сеники, бул жагы меники деп сүйлөшүп экөөбүз азырга чейин ошондой немеде жок, баягындай мен дейт эсептөөдөс айрылбас дейт го. Ошентип сүйлөшүп башка мушкерлерди кийин Россияга, башка жактарга чакырып болуп калдык да. Ошондой. Негизи бул менеджер деген бизде узкий сферада бизде жок почти. Эми эле жаңы эле чыгып келаткан болбосо эле буга чейин бул жок эле дагы. Анан башка мамлекеттер менеджери барлар же баягы сиз айткандай связи барлар, таанышы барлар сүйлөшүп эле ошентип бул сфера өнүгүп кетти да. Биз бираз артта калып кеттик. Эми азыр жакшы болуп келатабыз. Сиздин оюңузча менеджердин эң ключевой 3 кандай навыгы болуш керек? Ответственность биринчи. Экинчи кандай мисалы дегенде бир мушкерди бир жерге подписать эттиң, эми ар нерсе болот да, травма алып калат же бир көйгөй болуп калышы мүмкүн. Ошондой убакта вариант А, вариант Б, вариант В даже болуш керек да. Мисалы бул боец вдруг эсне болуп калса, экинчи мушкерге айтасың, сен даяр тур, вдруг там если бир нерсе болуп калса, сен формада тур, если ушул бойдо ошол боец өзүрүшүп калса, сага башка неме кылабыз мисалы депчи. Ошондой неме болуш керек да, то есть заменять нужно. Эгер ал промоушндагы мисалы 5 күн калганда боецсиз калса, ал сенин күнөөң болот да. Ошон үчүн вовремя заменять эткени даяр болуш керек там. Коммуникация өтө баягы продажа күчтүү болуш керек, өтө ооба. Ошол нерсең болбосо бул жерде көпкө барбайсың. Ошол. Сиз өзүңүз түздөн түз иштешип, азыркы күндөгү түздөн түз иштеп же болбосо түз иштеген же кыйыр иштеген кандайдыр бир таасириңиз тийген чоң биз таанымал спортчулардан кимдерди айтып бере аласыз? Эми азыр бардык эле мушкерлер менен иштешкем, мисалы. Ошол эле азыркы UFC'де жүргөн Мыкы менен дагы какое-то время неме болуп иштешкенбиз. Эми ар бир мушкерге мындай айтканда чоңбу кичинеби салымыбыз тийген да по-любому. Ошого эми көбүнчө жакшы жагы ошол. Ар бири менен иштешип, ар бири менен аракет кылганбыз бул жашоодо.
эми бүт эле Кыргызстандын топовый менмин деген реальный баягындай мушташкан боецтери азыр ушул Кудайга шүгүр ошо менин немемди эмне дейт под опекой дейт го ошого. Бул бир аз кыялдануу жөнүндө сүйлөшөлү. Мисалы үчүн бул спортто деле ар бир спортчу негизи башында спортко баштаганда чоң кыялдарды коет, өзүнө максат коет, кыялданат. Мисалы үчүн политикага барган бир адам башында депутат болом, андан кийин мэр болсом, анан губер болсом, анан президент болсом деп кыял коет өзүнө. Бул ММА'де кыял, максат, цель каякта коюшат спортчулар көбүнчө? Спортчулар UFC же дагы UFC, ошо UFC'нин чемпиону болоюн дейт. Азыр эми азыркы учурда UFC'ден кийин ACA лигасы бар да, ошол экинчи лига болуп эсептелинет. Ошол немеде көбү ойлойт эми UFC, конечно, бул жагандай пиар боюнча номер 1 жана мурдадан келаткан промоушн да, ал өтө чоң жагандай айтсак мотор. Аны токтотуш же анан өсүп кетиш өтө кыйын. Но ал алдан кийин ACA деген лига бар, билесиңер, кавказдык мушкерлер, борецтер, вообще боксерлор өтө күчтүү болот. Именно ошо кавказдык ошо ACA лигасында да. Ал жерде чемпион болуш эмес, жөн эле 1-2 бой подряд утуш дагы өтө кыйын. Мындай доминация менен утуш. Ошого кече көрсөңөр керек, Жакшылык Мырзабеков деген балабыз ушул Дагестандык өтө күчтүү мушкерди утуп чыгып чемпион болду. Ал эми буну спортту жакшы түшүнгөндөр билет да, кандай соперниктерден өтүп ошондой чемпион болду. UFC'де көбүнчө мына европейский боецтер бар. Ошо европейский боецтер болсо да, билесиңер, ошол эле Кавказ, Тапурия, Сарукян, Хабибтин бүт эле командасы ошол жерде чемпион болуш, кавказдык элдер да. Бул ачык эле да, UFC менен ACA'нын уровенине караганда UFC'де көбүнчө жанагы европеец слабыйраак игроктор постоянно. Ошондой эми, грубо говоря, ошону айтмакчымын. Эми ACA'де чемпион болуш кыйыныраак UFC'ге караганда. Ошол. Бирок эми көп эле мушкердин неме мечтасы ошол Америкага барып UFC'ге кирип кетиш. Сиз спортчуларды тандаганда, өзүңүзгө под опекой алганга бир спортчу тандап атканда көбүнчө кайсы критерияларды карайсыз? Бирөө менен иштешерде. Критерия биринчи баягындай спортчу ар кандай тренировка кылса дагы, режим кылса дагы баягы бир нерсесини тренировка кылдыра берет, характер. Характер менен баягы характер бул туума болот да адамда. Ошо туулганда характер болот до конца деген. Ошол критерияларны 1-2 бой өткөргөндө же тренировкада эле билинип калат ал нерселерчи. До конца иштейби экен, до конца барабы экен, барбайбы экен деп. Ошондой. Экинчиси ошо дисциплина. Көп мушкерлерибиз бар эле, потенциально өтө күчтүү, андай ой буну башында көрүп, ой бул өтө көпкө барат экен деп атсаң, ортодо кичине эле ошол грубо айтканда кандай десек, орусча кайф келет. Звезда кармап келет. Звезда кармайт, кыздар келет. Звезда болгондо чачы узун кыздар дагы жаза баштайт да. Ошентип көбү бузулуп кетет спортто. Дисциплинаны кармай коет, тренировканы да кылбай коет. Мен уже бар жокты утуп койдум дегендей кылыпчы. Именно ошол сен өскөн маалда дисциплинаны кармап дальше кетиш керек да. Сенен көп тренировка кылган адам ол всегда утуп кетет сен. Вот азыр эле айтып кеткен бир маселе, булар звезда кармап кеткенде деген сыяктуу. Спортчулар, жаш спортчулар, негизи өсүп келаткан спортчулар көбүнчө эмнеден жаңылышат? Каерде жаңылышып калышат? Өсүп келатып, каерде көбүнчө жыгылып калышат? Азыркы окшогон звезда кармап кетишет көбүнчө, же болбосо финансыдан көбүрөөк болобу, финансыдан жыгылып калган жерлер болобу? Бардыгы бир обложкада дейм го. Себеби финансы жактан ham кыйналат какое-то время. Бир 6-7 бой өткөргөн чейин акчалуу бойлорго уруш кыйын болот. Анан экинчиси не то жерде, не то соперник менен чыгып алышат. То есть өзүнүн уровеньден үстүрөөк соперникке чыгып алат да, анан ошондон утулуп, некоторый спортчулар утулганда өтө мындай таасирлүү кабыл кылат да. Некоторыйлары болду, бул утулуп калдым, дальше аракет кылыш керек деп кетет. А некоторые чөгүп кетет. Чөккөнгө жараша биздин жанагы негатив жаткан комментарийлерди билесиңер, бизди жакшылыктан көрүп жамандыкты жалышты өтө жакшы көрүшөт. Сен чыкпа, сен мал кайтар, сен мындай кыл деген адамдар антип көп спортсмендер чөгүп кетиши мүмкүн. Чөгүп кетип, анан спортто таша бергендери ham бар. Некоторые кайтат, кайтканда да бирок мурдагыдай болбой калат. Ошон үчүн өтө баягындай бул иш командный иш да, тренер дугуш керек, же да менеджер дугуш керек, же да баягындай кандай десем,
бардығын угуп дисциплинаны кармап только өзүңдүн ишиңди туура билиш керек да. Азыркы биздин кыргыз ММАнын уровенини международный уровеньде процентный соотношение кандай көрөсүз? Кайсы уровеньдебиз биз дүйнөлүк алып караганда кыргыз ММА азыр? Азыр кыргыз ММАчылары менен ар бир промоушен ар бир неме эсептешип калды го дейм. Мурда эми жанагы биздин дак досторубуз, чечен досторубуз каким-то кыргызым или какому-то кыргызу проиграл деп неме кылса, азыр аты жөнүн айтып, я там с этим выхожу деп аты жөнүн, мисалы Рыскелди Дүйшеев менен жыгат экен, ертең там Мыктыбек Оролбай менен же бирөө менен ушат экенмин деп анда аты жөнү менен айтат. Мурда какой-то кыргыз деп неме кылышат да. Ошондой неме. Азыр эми ар бир ошо айткандай промоушен, ар бир боец эсептелишип калган. Билет кыргыз менен мушташса бул өтө кыйын бой болот. Новичок бол, башкабы, бирок билет что до конца буну менен аракет кылыш керек депчи. Настрой ошондой болот да бизге. Азыркы күнүбүздө кыргыз ММАнын көйгөйлөрү эмне? Финансированиябы, инфраструктурабы, азыркы күндө запретпи биринчиси мисалы? Биринчиси ошо запрет болуп атат да. Нерсе эми бизде күн сайын боец төрөлөт да. Кыргызстанда күн сайын боец төрөлөт, күн сайын жаңы боец чыгат, жаңы мына аракет кылган, көзү жанып турган эмелер чыгат. Ошолорду мисалы мурда турнирлер өткөрүлөт элем. Кызылкада дагы өткөрдүк 2-3 жолу көрдүңөр. Башка жак жерлерде турнирлер өткөрдү. Ошол мындай өзүбүздүн промоушендарды кичине деме уруштуруп алып чыгат элек. Азыр ошондой возможность болбой калды. Азыр жаштар чыгышы кичине кыйналып калды. Анан ошондой эле финансирование десек, финансирование биз эч качан болгон эмес. Ошо именно Кыргызстан үчүн жооп берейин, эч качан болгон эмес. Всегда баягы землячество, байкеси ким, накасы ким, тогасы ушун кичине жардам берет эле, а так мындай мамлекеттен эч качан финансирование болгон эмес. Жоктон гүл жасап өзү секин өзү өсүп атат элек. Ошо аны дагы кичине азыр пауза коюшту, эми билбейм, насип кылса, может жакшы болуп кетет. Бирок эми биздин азыр көп эле спорттон байрак көтөрүп атат, но эң көп ушул ММАде биздин байрак көтөрүлүп атат да. Любой промоушен, любой немеде чемпиондорубуз бар, любой жерде өзүбүздүн кандай десек, эмебизди жакшы көрсөтүп атабыз. Жакшы сүйлөп, жакшы эмебизди көтөрүп, тарбиябызды жана өзүнүн кыргыз экенибизди, ак калпакты көтөрүп чыгып атабыз, тууну көтөрүп чыгып атабыз. Японияда 50 000 элдин алдында биздин гимн жаңырып атат. Эми дагы кандай 50 000 адам сен гимн жаңырса, андай тик туруп уккан жер барбы? Менимче жок. Кайсы мисалы Олимпиадада эле может там бир залда кичине какой-то неме болот, но именно 50 000 адам бир немеде заматта, ошо Ражабали Шайдуллаев чемпионский поясты уже утуп, жана защита кылды. Андай деңгээл менимче жок. Ошон үчүн ММА өтө жакшы мындай натыйжа берип атат. Эми билбейм, келечекте менин оюмча буюрса жакшы болот. Себеби биздин мамлекеттин ошо биринчи, экинчи номер адамдары, мен билем, алар өздөрү жакшы көрөт бул спорттучу. Боевой спорт жакшы көрөт, бокс жакшы көрөт. Эми айрым бир себептери боюнча ошондой эме кылсак, биз ар кандай неме кылса, приказ берсе, биз дайым до конца угушка аракет кылабыз, но биздин дагы үнүбүз жетип, буюрса ошо келечекте добро берилип, бизге дагы ошондой финансирование болбойт, просто эле давайте, делайте деп койсо бизге ошол чоң дух болот, чоң жетишкендер жетет. Себеби Рамзан Кадыровду билесиңер, чечен мушкерлерини кандай поддержка кылат эми. Ошон үчүн чечен мушкерлер, Дагестан мушкерлери өтө чоң результаттар кылып келишет да. Мен 100% ишенем, биздикилер андан да көп неме результаттар кылат. Ошо. Кайсы кыргыз ММА мушкерлери сизди акыркы убакта өтө таасирлентти? Мисалы үчүн кайсы оюн? Кече эле айткан жакшылык, мисалы үчүн бул аябай чоң жеңиш, Абдисалам уулу же Ражабали Шайдуллаев барын билебиз. Кайсы акыркы оюндардын бирөөсү сиз үчүн мындай сизди дагы таң калтырды да? Эми ошо сен айткандай акыркы неме азыр эле 2 күн ошо күнү өзүмө келбедим, баягы бир жомокто жүргөндөй болду. Себеби ставка биз жакта эмес да. Биз конечно жакшылыкка аны тааныгандар, жакшы билгендер көп ишенди, буюрса утат аны депчи. Бирок соперник дагы биринчи ошо дагестанец рекордто 20 победа, 1 поражение деген это уже чоң неме да, жетишкендик. Ондой соперник менен чыккан чыгарбай эле койгула, күчтүү мушкер экен дегендер ам болду. Но эми биз жакшылыкты тааныйбыз, биз кандай мээнет кылганын билебиз да. Ал эми кандай чыгарбай коесуң ошондой көз жанып турган баланы.
лигага ошо эсеге киргенде эле там мен ушул курду алып келемин буюрса Кыргызстанга дегенде эле кимдир ишенген жок, кимдир койчу сен кайка барат элең, о жерде башка акулалар, башка хищниктер жүрсө сен кайка барасың дегендерим болду. Анан ошол сөздөргө карабай ушул унчукпай өзүнүн ишин кылды. Ошо кече поезд утканда жакшылык көбү тааныды. Аны көбү тааныбайт элем. Ошо ММА кызыккан эле ушу сферада кичине жүргөн адамдар тааныйт да, көбү тааныбайт эле. Ошол анан чыгып кичине соперниги менен сөздөр дагы болду, билесиңер, андай сен менин уровень эмессиң, там жак бияк деген сөздөр да. Но ошону чыгып обратныйсын доказать этти да. Доказать эткенде да 33 секундта. Бул өтө чоң. ACA'де биринчи жолу ошондой чемпионский бойдо ошондой тез утук болгон экен да, история боюнча. Ошентип ошол учурда өтө эле башкача эмоция болду. Эми бул кылган ишибиз, значит, тек кетпеди. Акыры ошо ACA'дин да чемпионун чыгардык буюрса деген неме келди. Анан ошол эле Ражабали Шайдулаев ошол гимнге ошо 50 000 японецтерди тургузганда бул өтө башкача ощущение да. Эми Япон эли Кыргызстанда Япониянын гимни чыкканда ошончо эл турабы деп билбейм го, бирок эми Японияда ошондой бандай немеден элдер немеси сыйлайт экен, туруп бул башкача уровень, башкача результат да. Ошо бул биздин спортчулардын чоң организацияларга чыгып урушканы, жана негизи эле биздин жаш спортчулар болсун, азыркы действующий спортсмендер болсун, булардын биздин чоң организацияларда барып күч сынашып алар өзүн көрсөтүшү, бул биздин Кыргызстан үчүн, Кыргызстан жаштары үчүн канчалык маанилүү деп ойлойсуз? Или алар байкап неге барыш керек өзү чоң организацияларга? Жаштарга кандай түрткү берет? Эми мурда бул спорттун өзү аты кичине бузулган да, андай көбүнчө баягы ОПГлар, ушу ММАшниктер кийин ОПГга берилип кетет элек, кичине спорттон результат болбосо. Результат болгону кандай эми? Просто жүрөт, мушташат, жака чыгат, бияка чыгат, эми медаль, кубоктон башка эчтеке жок. Азыркы учурда эми бул менен кичине кара казан кайнатса болот, үй алса болот, машина алса болот, кичине өзүнүн баягындай жашоосун оңолдогосо болот да. Гонорарлар башкача, контракттар башкача дегендей. Бул спорттун өзү негизи жакшы жагы көп, жаман жагыдан карагандачы. Жаман жагын эми мурдагы эле мушкерлерибиз неме кылып койбосо, азыр эми бүт эле ошо ММА мушкерлери өзүнүн баягындай жакшы жагын көрсөтөт, жагындай кылмыштуу топторго аямарлашпайт, түз жолдо жүрүшөт. Бул бир аз профессиональный вопрос болот. Бир жаңы чыккан дебютантты дейбизби, бир жаңы чыккан жаш спортсмендин чоң бир платформада контракт алганга чейинки период примерно канча убакыт алат бир дебютант? Менимче 1,5-2 жыл кетет. 1,5-2 жыл, чоң бир жерге контракт менен отургуш. Сыр болбосо, сиздин оюндардан гонорарыңыз канча процент мисалы үчүн? Өзү кандай десек 20% неме кылабыз ооба. Ооба, эми Кыргызстанда баягындай кагаз түрүндө эмес, сүйлөшүп эле неме кыласың го. Эми иногда болот. Марат байке, Сураныч, мынасында неме кылып туруңчу, жардам беришиңиз десе, ондойлордо макул эле деп коесуң. Ошол. Эми мурда кичине гонорар аз маалда ушундай строго иш боюнча неме кылат элек, ама азыр буюрса Кудайга шүгүр ар бир мушкерибиз жакшы сумма алат, жакшы неме кылат. Где-то мындай жаш өсүп келаткан мушкерлерге неме кылбай эле коебуз. Ошо главное, чтобы кичине өзгө аяк бияга витаминдерге жетип, өзүнүн ушу карьерасын кылып алсын, кийин башкача сүйлөшөбүз деген. Биздин бир спортчунун барып толук бир оюнду бүтүрүп келгенге чейинки финансированиясы кантип каржыланат? Команданыкы, башканыкы негизи спонсорлорбу же өзүнүн жеке бир финансирование болуш керекпи, же буну уюштуруп аткан лига каржылайбы? Өзү көбүнчө лига каржылайт. Мисалы, любой жерде стандартно бир боец бир секунданка билет алынат, гостиница, питание, ошол жагы гонорар бар жок каржыланат. Эптеп аэропортко жетип алса эле болду, бар жогун карап беришет, тосуп алышат. Сиз жаш ММА мушкерлери дейбиз, жаш ММА спортчуларына азыркы эми өсүп келаткандарга кандай кеңеш берет элеңиз? Кеңеш жана айтып кеткендей, ушул спортту тандадыңбы? Баягы айтат го орустар. Зачем начал, если собираешься сдаться деген. Спортту тандадыңбы, значит до конца барыш керек. Хотя бы бир ушул азиатский уюмдун чемпиону болушуң керек.
бир тарых жаратыш керек да. Унча баштагандан кийин мен мына жерде мушташып жүргөн кичине деп неме кылыш тоже болбойт. Эркек киши өзүнө бир нерсеге жабыштуу, анын акырга чейин барыш керек да. Экинчиси ошол эле дисциплина. Дисциплинасыз талантың өтө эле миң болушу мүмкүн, дисциплина жок болсо сенен көбүрөөк мээнет кылган адам сени уруп кетет. Ошого туура ниетте дисциплина менен жана чоңдорду угуп, тренириңди, жана башка менеджериңди башканы угуп аракет кылыш керек только алдыга. Сизде мисалы үчүн нагрузка, баягы психологическая нагрузка дейбизби, давление кээ бир учурларда жанагы мушкерден дагы, тренерден дагы же башкалардан дагы көбүрөөк болот да ишиңизде. Анан ошол нагрузка убактыны мындай выгорание болбош үчүн сиз дагы деле бул спортто кармап аткан бир чоң мотивацияңыз эмне? Дагы деле сиз ушул спортто кармап аткан, эмнеге күйүп кетип, кээде баягы давлениялардан мен таштай берем деген учурлар? Ар бир кесиптин өзүнүн кыйынчылыктары болот. Ошол жанагы айткан эмоцияларды алыш үчүн көп нерсени өтөсүң да. Бирок ошол жеңиш немесини вкус победы не опишет никто дейт го. Ошол неме үчүн, ошол минуталар үчүн көп ишти кылабыз да. Оюбуз кийин ошол достор менен чоңуп, ар бир чоңоюп насип кылса эликке киребиз, башка киребизби, ниетибиз ошол да. Байстер чыгарып, UFC кетебиз, башка кетебиз. Где-то бир чайханада же бир жерде эфирди көрүп, брачканы өзүм алып чыкканмын. Ушул менин боецим деп көрүп отуруш ушул менин чоң бандай мечтам да. Ал учурга чейин эми насип кылса плеяда болсо керек, өтө чоң ар бир уюмда, ар бир немеде мисалы ошол менин чоң максатым. 10 жылдан кийинки кыргыз ММАге кандай бир ценность кошот элеңиз, баалуулук? Эми жана великий тренер болгон Хабибтин атасы Абдулманап ошол көп жакшы сөздөр сүйлөп кеткен да. Өтө жанагындай таасирлүү сөздөр сүйлөйт эле. Негизи өзүнүн ишинин профессионалы да. Менде ошо ниет кыргыз мушкерлеринин жанагындай немесини көрсөтүш да. Духуну, тарбиясыны. Биз кыргыздар баягындай спящий тигр деп коет го, өтө мындай спокойный, өтө баягындай чыдамкай. Бирок бир жарылса эч ким токтото албай турган элбиз да. Ошол бизге ошол ар бир лигага мен баягы любой эле немеге айтам. Эптеп эле ошо UFCге же башкасына кирип эле алайлы. Калган бизге коюп бергилебиз. Пояс жана башкасы любой менен татышып, любой неме утуп алып келебиз. Ал эми ал нерсени азыр эле доказывать этип атабыз. 10 жыл болобу. 10 жылдан кийин мен оюмча Кавказдар азыр кандай лидирует этип атса, биздики олордон ham күчтүү болот. Именно Кыргызстан өзү эле. Башка эмес эми Кыргызстанга ишенем да ошого буюрса. Бул азыркы негизи менеджерлер дейбизби же буларга бир платформа сыяктуу же болсо билбейм, жаш өсө турган менеджерлерге кандайдыр бир кайка барып не кылса болот? Каяктан жол издеш керек булар? Эми как бы банально неме болуш үчүн биринчи ошо любительский опыт керек да. Любой спорттон, мисалы боевой спорттон, мисалы ким тааныгандар билет, Акбар Абдуллаев деген 13-0 мушкерибиз бар. Кикбокстан баштап, кикбокс муайтайдан баштап ошону мастер спортто толтуруп, өтө бандай техникасы жакшы да. Ошо мисалы бойлорду көрсөң көргүң келет. Ошондой дисциплиналардан, боевой искусстволордон эме кылыш керек. Кикбоксинг, бокстан мисалы мастер толтуруп же бир чемпион Кыргызстана же башка неме болгондон кийин башка ошо ММА'ды башташ оңоюраак болот да. Ошо анан сразу ММА'ды баштап кетиш кичине кыйыныраак болот. Ошого бир спорт түрүдөн жакшы, мисалы жакшы стойканы коюп алышың керек же жакшы борьбаны коюш керек. Азыр ММА настолько вундеркиндтер пайда болуп атат. Любой нерседен, ошол грэплинг десең грэплинг, стойка десең стойкадан неме кыла турган. Каягдан ошон үчүн потенциально бар жоктон даяр болуш керек да. И эң негизгиси ошол эле характер. Сен до конца барсаң, любой техничный, любой баягындай күчтүү боецти утуп кетесиң да, до конца ушсаң. Ошо. Азыркы оюндарда, турнирлерде болсун, башка болсун, жанагы социальный конфликттер бар го. Мисалы үчүн кошуна өлкөлөрдүн боецтери менен болсун же башка эле бир претенденттер менен бири-бири менен талашып кетип, урушуп кетип, бул нерсени биз кантип алдын алабыз? Же болсо бул негизи керекпи? Бул хайп үчүн же болсо мындай баягы арадагы немени разгар кылыш үчүн керекпи? Же негизи эле бул туура эмеспи бул көрүнүш? Кече эле көргөн баягы Казакстан менен Кыргызстан мушкер отелде урушуп кеткен эмелери, ошол көрүнүштөр.
андай эме эки улуттун немесине көтөрөт да. Бул хайпты кылса деле болот өзү негизи. Бирок здравый хайп дагы бар да, жаңагындай спортивный с точки зрения, мисалы Канесаки Едил Эсенгулов менен Шахазан Мирзаматов деген Өзбекстан өтө күчтүү мушкер урушкан да, ошондо Едил эми өзү кызыгып Шахазан братан сиз менен күч сынашкын баары, мен урушкум келет десе, ал дагы эми жазган, мен да даярмын, эшчо давай деп анан өтө чоң мындай не болуп кеткен булчу. Өтө мындай чоң стадионду Кокон шаарында өткөн, Кокон шаарында. Чоң стадион чогулуп, өтө баягындай чоң неме болгон да, но бири-бириге өтө каттуу сүйлөгөн эмес, жаман сүйлөгөн эмес, но интрига өтө чоң болгон. Себеби спортивный интерес болгон да бул жерде. Жаңагындай эмес, азыр эми клоундар өтө көбөйдү бул неме сферадачы. Кудайга шүгүр эми бизде андайлар көп эмес, коңшу өлкөлөрдө барган сайын көбөйүп кетип атат. Себеби ошондой промоушн бар да, бир цирктагонбу же бирдеке деген. Ошол жерде ошондой неме, именно ошондой немелер тартат дагы. Андай лишь бы просмотр болсун деп элдер ар нерсе кылышат. Эми ал биздин негизги менталитетибизге туура келбейт. Кыргыздар эми эме кылайын, мындай бизде бар, мисалы Марсель Нурламбек уулу деген бар. Тоже баягындай өзүгө личный нерсе позволять этпейт, сөгүнбөйт же башка кылбайт. Но мен сени урамын деп туруп чыгып урат эми. Ошондой хайп болсо это другой. Анан сөгүнүп, башка кылып, нациясы келешип, семья, үй бүлөсү келешип, башка нерсеси келешип, неме кылыш атат. Өтө туура эмес. Ал бул азыр интернетте эми бүт жаш балдар отурат, башка отурат. Алар туура адамдарга тең элиш керек да. Бизде Кудайга шүгүр бизде андай вроде андай немелер чыга элек, но чыкса дагы, я думаю, адамдар бар, которые андай адам токтотуп кое тургандар. Дагы бир өтө маанилүү бир учур, мисалы үчүн биз баарыбыз өткөндө көрүп эме кылдык, Эрик Хайдар, мисалы Эрик Хайдар бул биздин кошуна өлкөбүздүн не дейбиз, мушкери дейбизби же билбейм, негизи разносторонний адам. Эрик Хайдар менен бойду сиз уюштурдуңуз беле, канчалык эме болду эле, кантип сүйлөшүп калдыңыз? Өзү негизи ал эми мурдатан дос братан болот, мындай айтканда, 86-жылкы. И тренировка кылып, ал баягындай адам экен да, бир нерсени баштаса, ошол до конца жана айтып кеттим, ошондой экен. Башында ошол ковбой деген мен досум зал ачкан, ошолганда Марат эке мен тренировка кылам, но көрөсүз мен ушундай мурда семиз, эми мындай фигурасы жок, просто баягындай артисттерде да. Анан кийин ошо 8 айдан кийин эле карасам, баары жогу чыгып, булчуңдары чыгып, пресстери чыгып эле башкача болуп кетти. Сиз ушундай формага келдиңиз десем, мен ошо эң жаман көргөн вид спорта бул вольный борьба. Ушуну неме кылып атам өзүм үчүн, потому что эң жаман көргөн нерсени кылгым келет. Вольный борьбадан ошо достору менен тренировка кылып баштады да. Анан кийин ошо ММАге деме кылды. Мен ошо Шахрух досум айтты, вроде даяр, андай өзүгө ылайык боец кое берсең мушташат. Деп анан өзүдөн сурасам, мен мурдадан айтам го, менин ниетим бар, жаштыгымда бир октагонго чыгыш деди. Анан ошо Алашпрайт лигасыга чалып ушундай неме бар десем, алар да газ деди, ушундай артист бизде урушуп атат экен деп. Алашпрайт өзү баягында серьезный лига, баягында цирктерди кылбайт да. Ошол Эриктин афишасы чыкканда канчадыр просмотр, канчадыр мындай комментарий жөн үмү болуп кетти да. Анан кайра чыгып где-то бир сааттан кийин бул ким өзү, мынчалык реакция болуп кетти, мынчалык актив болуп кетти. Эле ушундай өзү үчүн популярный адам бул. Мен Өзбекстандан на уровне Нурлана Сабурова ушундай неме десем, всё давай жакшы даярдансың, эми гонорарына тияк-пияктарын караштырып беребиз биз. Мен урушуп өзүгө ылайык соперник табылды, чыгып утту. Эртең дагы 18 урушат декабрда бир бразилец менен. Тоже бразилец да мындай айтканда өтө күчтүү эмес, өзүгө ылайык, өзү мындай тренировка кылып даярмын деп атат, чыгып атат. Ошол таң калтырды, ушул канча 41 жашында, 41 же 40ка кирди. Ушундай результат кылып атат да, эми өзүнүн үстүндө иштеп, бул кыйын нерсе да. Ошол. Мындай бир аз эскиден бир суроо да. Билебиз да, мына Кызылкая шаарында эле көп эме кылып элек. Кызылкая шаарында эле ситуациясы бүт Кыргызстанда деле бар болчу, башка өлкөлөрдө деле бар болчу. Мисалы үчүн баягы трибализм бар эле, мындай көчө бөлүнүп алып, мектеп бөлүнүп алып, ушундай мындай туура эмес көрүнүштөр, баягы бияк менен бияк урушуп деген ушундай туура эмес көрүнүштөр бар эле. Бул азыркы күндө Кудайга шүгүр аз. Токтодубу билбейм, бирок аз, кыйла аз. Бул нерсеге себеп спорт болду. Спорттун ушундай жаңы уровеньге чыгып, биздин спортчулардын дүйнөлүк уровеньге чыкканы, алар жаштарга туура тарбия подражение болгону, же болбосо ошол эле учурда дагы туш келип атат. Мисалы үчүн диний
чөйрө дагы Жоо Агажынын чыгышы, башка алымдардын чыгышы же негизи эле билим берүү деңгээли мектеп ушундай жаңы уровеньге чыгып кетип окуучулар тарбиялуу болуп калдыбы билбейм. Сиздин оюңузча бул нерсенин токтолуп калганынын себеби эмнеде? Менин оюмча ошол эле баягы сен айтып кеткен нерселердин баардыгы бул жерге туруп келет. Биздин мурда некоторые байкелерибиз туура эмес неме кылган, баягындай зал ачып алып, там тигини бар уруп кел, мындай дептир, ал залга барба деген нерселер ham жок да, эми зал, чиста зал жөнүндө. Ошол нерселер жок дагы. Анан ошол эле диний неме, руханий өнүгүш күчтүү болуп атат да. Мурда мечиттерде билем, мен өзүм деле азыр эле барат да мечитке. Жумада ham адам аз болот эле. Азыр ар бир мечит, ар бир жумада Кудайга шүгүр жөн баягындай жума эмес күндө мечит жарымга чейин толуп неме болуп атат да. Саптар там 5-6 сап болуп. Ошол да жакшы. Анан эми биздин тарбия дагы туура болуп келатабы дейм да эми. Мурда эмес совхоз бир чогулуп алып отдельный шаар деп, Каракоз отдельный шаар деп, экинчи мектепке келип алып эле баягындай далдырап эле жүрө беришет. Ошондой балдар көп эле. Азыр ошондой азайды. Мында талпа уруштар дагы азайып, Кудайга шүгүр жакшы неме болуп атат. Ошол спорт дагы булга неме болду го дейм, демелге. Чоң таасир болду. Мурдагыдай залма-зал бөлүнбөй, бири-бириге конокко барып, күрөшкөнү барып, боксташканы барып, тренерлер ham бири-бири менен достошуп, чогулушуп, мисалы бир айда же бир жумада бир мындай чогулушуп, спарринг кылдырып турушат. Ошо бардык мушкерлерди, боксерлор, спортсмендерди биз менен достоштуруп, мурда ошондой нерсе жок эле. Ошол. Акыркы суроо, биз муну биздин коноктордун баарына эле беребиз. Бир күн келип, эртең менен ойгонсоңуз, Кыргызстандагы чечүүчү ролдо ойгонуп калдыңыз. Номер 1 болуп ойгондуңуз. Эң алгачкы кыла турган нерсеңиз, эң алгачкы чече турган жериңиз, эң алгачкы сфера, же эң алгачкы бир жасай турган ишиңиз эмне болот эле? Биз ушу спортто жүрүп калдык. Азыркы көйгөйлүү маселелер десем, биздин мушкерлер үчүн. Мисалы эгер мисалы эртең эле ойгонуп калсам, мен ар бир мушкерибизге ушу Америкага визаларын чечип берет элем да. Америкага ушул UFC'ге кириш үчүн көп мушкерлердин ушу визасы жок болуп эле туруп калышып атат. Ошол эле Кубанычбек Абдисаламов, башка Азиз Сатыбалдиев десек да, ошолор визасы жок, документтери жок. Ошол нерсени мен кичине болсо да салым кошуш үчүн ошол нерсени мен чечип берет элем. Болду эми калган нерсени мушкерлер өз калган бар жогудан бар. Урматтуу достор, бүгүн өтө сонун, өтө пайдалуу, ар ким, ар кайсы сферанын адамы, ар кайсы адам өзү үчүн пайда ала турган жакшы бир маек болду. Дагы бир жолу биз ошол Кыргызстандын чемпиону, Кыргызстандын жаштарына жакшы өрнөк болуп келе жаткан, спортту колдоп, дайыма спортко чоң салым кошуп келе жаткан, Орто Азияда өтө сыйлуу бир байкебиз менен бүгүн маек кылдык. Чоң рахмат. Сиздерге дагы буюрса карьералык ийгиликтер каалайбыз. Алдыга койгон чоң максаттарыңызга, пландарыңызга жетесиз деген ишеничтебиз. Буюрса кыргыз спортуна, кыргыз ММАге, биздин жалпы эле спортчуларыбызга ийгилик, чоң өлкөбүздүн желегин жогоруларда желбиретип, гимн ырдатып, буюрса жүрө бериңиздер. Буюрса 23 декабрь күнү Бухара шаарында ошо биздин Кызылкия шаарынын Мирбек жана Низамбек деген мушкерлер урушат. Буюрса аракет кылып ушу Кызылкия шаарына баргыла, балетиклеп. Себеби Бухарага, Самаркандга мындай өтө туристический шаарларда барып айланып келгенче көрүп келиңиздер. Ошо рахмат, силер бардыгыңыздарды чакырам. Силерге да бизди чакырганыңарга чоң рахмат. Атамекендик өндүрүш Алайкул компаниясы белек берип бериптир. Таза өзүнүн атамекендик өндүрүш үй бүлөңүз менен дам тартабыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Рахмат.